Toygonbay Ajı Abdıkarov'tun Çuwak Ajı jönündägi Iman jolundagy dostluk attуу kitebinен ulandysy. Kitepti görkem okugan, audioloşturgan Ernest Kıyas. 3. bölüm. Ustazdar jürökdögi şamçırak. Musulman dünyasında ustaz degen jon gana sabak bergen adam emes. Ustaz jürökкө ilim salgan adam. Жашоого багыт көрсөткөн шамчырак. Устаздын алдында отурган шакирт ибадат кылып жаткандай болушу керек. Анткени илим Алланын ыраазылыгы үчүн үйрөнүлөт. Адрети Али радиаллаху анху айткан экен. Бир тамга үйрөткөн кишинин кулу болоюн деп. Ушул сөз устаздын ыйыктыгын канча кылым өтсө дагы жүрөктөргө таң калып айтып турат. Хадисте да мындай делет. Илимди устаздан алуу керек дейт. Устаздан алган илим жүрөккө жугат, акылга сиңет. 3 түрдүү пайгамбарлык сыпат бар дейт. Биринчиси устазга белек берүү, аалымды урматтоо, сахабаны жакшы көрүү. Бул үчөө илимдин ыйыктыгынын көрсөткүчү. Чубак Ажы устазын устаз катары гана эмес, адам катары да сүйгөн инсан болгон. Ал үйрөнгөн ар бир тамга үчүн ыраазы болуп, устаздарынын ысымын дайыма сый менен айтып жүрчү. Кыргызстанда дини илимдин пайдубалын салган устаздардан Молдо Абдусаттар, Молдо Кимсанбай, Молдо Казы, Молдо Хашим, Сирожидин Дамылла, Бишкектеги Азирети Умар медресесиндеги Шамсуддин Кадыров, Садыбакас Долов сыяктуу устаздардан сабак алганын ар дайым ыраазылык менен эскерчү. Бирок анын негизги руханий өсүшү Мекке шаарындагы Уммул Кура университетинде болду. Ал жакта окуп жүрүп, программадан тышкарыдагы үжүрө, традициялуу, индивидуалдуу билим алууга чоң маани берди. Чубак Ажынын өзгөчө сыйлаган устаздарынын бири доктор Тарик Сардар Али болгон. Бул киши Ханафи мазхабы боюнча дүйнөгө белгилүү фикхчы аалым. Түпкү теги Индиянын Хайдарабадынан 7-чи чоң атасы Меккеге көчүп келип, ошол жакта жашап калган экен. Доктор Тариктан Чубак устаз 6 жыл бою өзүнчө илим алган. Ханафи мазхаб боюнча терең билим алып, салттуу ижаза, устаздык уруксат менен окуп чыккан. Хадис илиминен болсо Чубак Ажы доктор Мухаммед Саид Хасан деген улуу аалымдан сабак алган. Бул киши теги өзгөндүк болуп, илгери ата-бабалары Арабстанга көчүп барып, ошол жакта отурукташкан. Доктор Саиддин өмүрүндө бир эсте каларлык учур болгон. Ал катуу ооруп, паралич болуп, жылдап төшөктө жатып калат. Бирок Мекке эли анын илимине болгон урматтан улам, университеттеги ордуна эч кимди койбой, жөн гана күтүшкөн. Айыгып кеткенден кийин гана ал өз ыраазычылыгы менен кызматтан баш тарткан. Чубак Ажы бул кишиден хадис окуп жүрүп, хадистерди риваят кылган 3-чү ондуктун башында турган адам болгон. Өзүнүн айтуусу боюнча, доктор Мухаммед Саид Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан кийин хадистерди ооздон оозго өткөрүп берүү боюнча 32-чи адам болсо, мен ошол силсилада 33-чү адам болдум деген. Бул өзүнчө руханий чынжырдын бир бутагы эле. Чубак Ажынын дагы бир устазы доктор Саид Багдаш. Бул киши Мадинада жашайт. Фикх илими боюнча дүйнөдөгү 5 эң көрүнүктүү аалымдын бири деп таанылган инсан. Ханафи мазхаб боюнча көптөгөн эмгектердин ээси. Чубак Ажы бул кишини да терең урматтап кат жазышып, ажылык сапарына барганда жолугуп турган. Доктор Саид бүгүнкү күндө дагы Чубак Ажынын үй бүлөсүн, шакирттерин жакшы көрүп, аларга өзгөчө урмат көрсөтөт. Мен Чубак Ажынын бул 3 устазы менен бүгүнкү күндө дагы эң жакын мамиледе болуп катташып турам. Меккеге, Мадинага барган сайын Чубак Ажынын жоктугун билдирбей, зыярат кылып, жолугуп турам. Чубак Ажы устаздарын эскерип жашаган гана эмес, устаз болуунун жоопкерчилигин дагы татыктуу көтөргөн инсан. Анткени ал илимди тек гана өзүнө эмес, жүрөктөргө нурун чачыш үчүн үйрөнгөн болчу. Илимге адеп менен кирүү. Бир жолу Чубак устаздын сабагына шакирттери кечигип барып калышты. Кандайдыр бир себептер менен башка устаздардын сабагы созулуп кетти. Шакирттердин кечиккен күндөрүнүн бири ошол эле. Бирок ошол күн шакирттеринин эсинде түбөлүккө калган күн болду. Сабакка кирип барышканда Чубак Ажы капаланыптыр. Бирок ал киши эч качан катуу айтчу эмес.
Сөзүнүн кылы менен деле адамдын жүрөгүн дирилдете алчу. Ошол күнү дагы карап туруп, мен Меккеде окуп жүргөндө Уммул Куранда сабакка багымдат намазынан мурун барып, устазымды күтүп отурчумун. Силер болсо бир аз кечигип келесиңер, дейт. Сылык, бирок терең, уруш эмес, насаат. Бул ошол күнкү сабактан дагы өтө таасирдүү сабак болуп калган сөз эле. Кийин Чубак устаздын айрым шакирттери Меккеге барганда, бул окуяны эске салып, устазы шейх Тарык Сардар Алиге жолугуп зыярат кылышат. Анан шейхке суроо узатышат. Чубак устаз сизде окуп жүргөндө сабакка кандай катышчу? Шейх Тарык жүзүнө нур төгүлүп, жылмая жооп берет. Чубак ажы менин эң ыкластуу окуучуларымдан болчу. Ал сабакка баарынан биринчи келип, түн бир окумга чейин китеп карап, маселе талдап жүрүп кетчү. Сабак бүткөндөн кийин да калчу. Илим дегенди иче жутуп үйрөнгөн шакирт болчу. Бул элден эмес, устаздан угулган далил болчу. Жөн гана жүрөктү эмес, бутту, көздү, түндөрдү илимге багындырган адам болгонун билип, сыймыктанасың. Дагы бир ирет Египетте Дарул Ифтада Индонезиядан чыккан бир улуу аалым менен таанышып жолугуп калышат. Көрсө ал киши дагы Чубак ажынын Меккедеги группалашы экен. Суроо беришет. Чубак устаз кандай эле деп. Бул киши бир мүнөт ойлонуп туруп, жылмая жооп берет. Сабакка эң биринчи болуп келчү. Сабак бүткөндөн кийин устазы менен дискуссия кылып, маселе талдачу. Илгери араб алымдары илим талаштын аралыгында бышат дешчү. Ошол сымал Чубак түн бир окумга чейин устазы менен илимди талкуулап отурчу. Айрым күндөрү таң атырып, багымдат намазына чейин чогуу болчу экен. Бул албетте илимге болгон шыкты, ишенимди жана өжөрлүктү көргөзгөн эң күчтүү мисал эле. Чубак ажы шакирттерине ушундай мисалдарын жөн гана мактаныш үчүн эмес, шык берүү үчүн айтып кетчү. Илим жеңил эмес, бирок анын даамы дүйнөдөгү эң таттуу нерсе деп айтчу. Өзүнүн башынан өткөн азапты, анан ошол азапты кантип рахматка айландырганын айтып, жаш жүрөктөрдү от кылып жандырчу. Бул сөздөр болочок алымдар үчүн эң чоң сабак болчу. Илимге алгачкы кадам устаздан мурда сабакка баруу. Анткени адеп болбосо илим жүрөккө кирбейт. Фатва бөлүмүндө аалым менен жолугушуу. Айрымдар адамдар менен бир көргөндө эле жүрөгүң жакын болуп калат. Алардын көз карашы, сүйлөгөн сөзү, үнү баары адамды өзүнө магниттей тартып туруп алат. Бирок кээ бир адамдар бар, жөн гана жүрөгүңө жакын болбостон, жаныңдын тереңине чейин сиңип кетет. Алар сага сырдаш болбой эле жашоодо өз ордун табууга себепчи болот. Чубак ажы менен менин тааныштыгым дал ошондой өзгөчө сезим менен башталган. Алгач жолукканымда эле терең ойлонгонун, сүйлөгөнү салмактуу, көздөрүндө нур бар экенин сездим. Анын жанында отурганда өзүңдү жайдары сезесиң, көңүлүң тынчыйт. Жөн гана молдо эмес, аалым экенин дароо байкайсың. Ички дүйнөсү терең, ой жүгүртүүсү таза, илим менен жашоону айкалыштырган инсан экендиги сезилип турду. Ошол күндөн баштап менде бир нерсе өзгөрдү. Анын сөздөрүн кайра эстеп, ушул адам менен дагы бир жолу сүйлөшсөм деген каалоо күчөдү. Илимге кызыккан эмес элем, бирок анын сөздөрү мени өзүнө тартты. Билбегенимди сурагым келип, билгенин угууга кумар болуп калдым. Кайсы күнү чолом пийсе, ошол күнү дароо анын иш ордуна жөнөйм. Барсам кубанып тосуп алат, чай сунат, же болбосо китеп алып чыгып, аны менен болгон бир окуяны айтып берет. Ушундайча тынч, терең, үнсүз гана бекемделе баштаган достук орноду. Анын жанында жүргөнүм өзүнчө бир сабак болду. Кадимкидей сүйлөшүү насыйкатка, кадимкидей катардагы сөз илимге, жөнөкөй мамиле тарбияга айланып турду. Мага кызык болду. Мындай деңгээлдеги адам кантип ушундай жөнөкөй? Кантип мындай салмактуу туруп адамга өзүн тең сездирет? Көрсө, ошол чыныгы аалымдын өзгөчөлүгү экен. Фатва бөлүмүндөгү шан шөкөтсүз залкар. Илимди көтөргөн адам өзүн көтөрбөйт. Ал өзүн эмес, илимди бийик коет. Адамдын чыныгы улуулугу анын эшигинен эмес, жүрөгүнөн, ишинен жана элине болгон кызматынан көрүнөт. Чубак ажы ошол малда Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгына караштуу фатва бөлүмүнүн башчысы болчу. Бирок анын иш орду жупуну жада калса көңүл сыздагандай туюлчу.
Муфтияттын кире беришинде орун алган. Бир эле кишиге араң жеткиде чакан бөлмө. Тар, эски, шарт жок. Бирок ошол жерден бүтүндөй Кыргызстан үчүн руханий жооптор, жүздөгөн тагдырларга таасир эткен чечимдер чыгарылып жатты. Бул бөлмөдө оозунан чыккан ар бир сөз документке айланып, мөөр менен бекитилип, тагдыр менен байланышып жатты. Чындыгында бул жерде мамлекеттик кеңсе эмес, жүрөктөрдүн соту, ниеттердин таразасы иштеп жаткандай сезилчү. Бөлмөсүнө кирген адам сыртынан карап, бул жерде чоң иш жүрөт деп ойлобойт. Бирок ичине киргенде терең тынчтык, адеп, тыкандык жана дагы рухий нур уялап турчу. Ар бир папканын орду бар, ар бир китеп баракталып, ар бир кагаз тарых. Мен ал бөлмөгө барган сайын ойлончумун. Ушундай даражадагы инсан, ушундай жөнөкөй шартта отурат. Бул биздин коомдун илимге, аалымга жасаган мамилесин көрсөтүп турбайбы? Ичимден оор үшкүрүнүп алдым. Элибизге Алла тартуулаган мындай аалымдын акыйкатты айткан, адилетти коргогон, жашоо менен динди айкалыштыра алган көргөч инсандын мындай шартта иштеп жатканына жүрөгүм чыдаган жок. Бир мүнөттүк ой токтоп, кантип жардам бере алам деген суроо жанымды кыйнап туруп алды. Ошондо түшүндүм, илим үчүн кызмат кылуу деген мектепте доскага чыгып жооп бергидей гана иш эмес. Бул турмушта акыйкатты бекемдеген иш аракет. Ошентип ошол күндөн баштап иш ордун оңдоп берүүнү өзүмө милдет кылып алдым. Бул бөлмө сыртынан жөнөкөй көрүнгөнү менен ички руху менен эң бийик мекен болгон жер эле. Анын ичинде ийилген баштар, ойлуу көздөр, жооп издеген жүрөктөр жана ошол жоопторду жогорку жоопкерчилик менен берүүгө даяр чубак ажы отурчу. Ал бөлмө шан шөкөтсүз, бирок залкар ишке толгон тынч аалам эле. Аалым үчүн кызмат ыймандын белгиси. Кээде бир адамдын абалын көргөндө жаның үнсүз ыйлайт. Айтаар сөз таппай каласың. Бирок иш кылгың келет. Чубак ажынын иш ордун көргөндө дал ошондой абалга түшкөм. Менин көз алдымда илим менен ыймандын шамын көтөргөн аалым отурган. Бирок ошол шам турган чырак жарга илинген жупуну бөлмөдө турат. Ички бир сезим аны шартка ылайык көтөрүп чыгууну жөн гана кызмат кылуу эмес, ыймандын өзүн аткаруу катары сездирди. Бир күнү саналаш досум Эдил менен Махаматжанды чакырып, бул кишиге кызмат кылалы. Бул өзүбүзгө кызмат. Аалым отурган жай мындай болбошу керек. Муну оңдоп берели дедим. Инженер досторумдун бирине кайрылып айттым. Кел, бул кишинин батасын алып берем. Бул бөлмөнү оңдогун. Каражатын биз чогултабыз, бирок сен аалымдын дубасын ал. Аалымдын алакан жайып сага дилинен чыккан дуба кылганы дүйнөдөгү эң кымбат тилек. Илгеркилер бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деп бекеринен айткан эмес да. Абдышүкүр аалымдын бир сөзү эсиме келет. Атам мени бала кезде кородогу жалгыз коюн сатып, алыс айылдагы бир аалымга бата алууга ээрчитип барган. Ошондо мунун канчалык чоң нерсе экени түшүнчү эмес элем, эми гана түшүнүп жатам деген. Аалымдын батасын алуу акча менен эмес, аракет менен табыла турган береке. Ошентип биз ишке кириштик. Аалымга бир жумадай бөлмөңүздү бошотуп туруңуз, бул бөлмөнү оңдоп берели дедик. Ал сүйүнгөнү жүзүнөн көрүнүп турду. Жаш баладай кубанды. Жөн гана бөлмөсү жаңырганы үчүн эмес, ага деген урматтын артында турган мээрим үчүн кубанды. Бул иш курулуш эмес, кызмат болчу. Бул оңдоо боек менен эмес, урмат менен жасалды. Себеби аалымга кызмат кылуу илимге, элге, жүрөккө кызмат кылуу экенин түшүндүк. Достуктун күчү менен түзүлгөн аалымдын иш орду. Чубак ажынын иш ордун оңдоп берүү биз үчүн жөн гана бөлмө оңдоп берүү эмес эле. Бул достуктун берекеси, ыймандын ишке айланган көрүнүшү болду. Семетей Челикбаев деген инженер энибиз келип, дубалдарды өлчөп баштаганда эле бөлмөдө жаңы дем пайда болду. Аалым ошол замат батасын берип, терең ыраазычылыгын билдирип, Кудай өзүңөргө береке берсин. Илим үчүн жасап жаткан бул ишиңер сопту амал деп эсептелсин деди. Семетей аалымдын батасы менен ошондон кийин жогорку мартабадагы мамлекеттик кызматтарга чейин көтөрүлүп, коомдогу татыктуу ордун тапты. Бир канча райондорго акимдик кызматтар да аркалады. Бөлмө жаңырып баштаганда бөлмөнүн абасы да өзгөрдү. Тар бөлмө кенен болуп кеткенсиди. Эски текчелер жаңыланып, жарык боек тартылып, даарат алчу жайга чейин жаңыртылды.
Kitepтерге ылайык жаңы шкафтар жасалып, ар бир нерсенин өз орду пайда болду. Кагаздар, фатвалар, архив, далилдер баары тартипке келди. Алымдын иш орду жон гана бир бөлмө эмес, илимдин, адилеттиктин жана акыйкаттыктын жүрөгү болуп калды. Ошондо достук куру сөз эмес, кылымдык аракет болоорун, достук аалымды мактоо эмес, ага кызмат кылуу менен бекемделерин түшүндүм. Ошол күндөн тартып биз менен Чубак ажынын ортосундагы достукта жаңы нукка өттү. Күндөр өтүп жатты, сүйлөшүүлөр тереңдеп, илим менен достук, урмат менен ыхластуулук аралашып, ортобузда башкача байланыш жаралды. Мен анын жанында жүрүп, бир нерсени так түшүндүм. Аалымга болгон урмат, илимге болгон урмат. Аалымга кызмат кылуу, элге кызмат кылуу. Аалымдын дуасы жашоонун берекеси. Биз оңдогон бөлмө дуал, текче, боек гана эмес, ыймандын дуалынан курулган, ниеттин боегу менен сырдалган, берекенин шамы жагылган иш орду болуп калды. Бул бөлмө элдин жүрөгүнө нур тараган жай болду. Бул бөлмө үн катпай, тагдыры чечилген бөлмө болду. Бул бөлмө достуктун тастыгы, акыйкаттын куту болду. Илимдин нур тараткан устазы. Устаз келбегенде балким бул өнүгүү процесси 10 жылга кечикмек. Бирок ал илимдин сырты эмес, сүрүн, көрүнүшүн эмес, жүрөгүн өзгөрттү. Биринчи кылган реформасы илимге болгон адепти кайтаруу болду. Анткени илимди жайылтуудан мурда илимдин өзүнө болгон сый-урмат жаралууга тийиш. Устаз келди, адеп келди. Анын иш бөлмөсүнүн эшигинде Азирети Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү илинип турчу. Кимде ким ар бир берилген суроого жооп бере алса, анда анын акылы кем деген. Бул терең эскертүү эле. Ар бир суроого жооп берген молдо акылы кем молдо деген сөз фатва берүү маданиятына ой жүгүртүүнү, далил издөөнү, жоопкерчиликти киргизген. Фатва бөлүмүндөгү тартип жана жоопкерчилик. Чубак ажы фатва бөлүмүнө келгенге чейин бөлүмдө ар кайсы агымдардын китептери иретсиз топтолуп, мазхабка жана акыйдага шайкеш эмес булактар аралашып калган эле. Ал баардык китептерди текшерип, иргеп, илимий стандартка салды. Фатва берүү ыкмасы да өзгөрдү. Мурун суроолор оозеки берилчү, жазылчу эмес, устаз болсо ар бир суроону компьютерге терип, архивке каттап, жазуу фатва берүү маданиятын калыптандыры. Бул илим тарыхында эң маанилүү, системалуу кадам болгон. Ар бир фатва далилдүү, так жана жоопкерчиликтүү түрдө берилчү. Өзгөчө үй бүлөлүк маселелерде, талак, ажырашуу, нике калыбына келтирүү өңдүү чечимдерде адам тагдырын сөз менен эмес, калыс өкүм менен чеччү. Ал маселени карап жатканда эки жакты чогуу олтургузуп, башында сүйлөшчү. Анан өз-өзүнчө тең салмактуу пикир алмашчу. Жыйынтыгында адилеттүү, шариятка ылайык так өкүм чыгарчу. Илимге жанын арнаган устаз. Анын фатва бөлүмүндөгү иши жумуш эмес болчу. Бул анын жашоосу, миссиясы, жаңырып турган ибадаты болчу. Кызматтык убакыт саат 6:00 бүтчү, бирок ал түнгө чейин бөлмөдө костюмун жаздык кылып диванда китеп барактап калчу. Ишеним менен иштеген, илимге берилген эле. Ачкычы шакирттерине калып, үйүнө кетип бара жатып, "Калыс, жанагы маселени ошол папкадан карачы" деп чалып калчу. Фатва бөлүмү анын иштеген жери эмес, жашаган жери болчу. Ал адилеттик орноткон. Ал тактык менен жүйөлүү сөз айткан. Ал илимди окуткан эмес, жүрөгү менен жашаган. Ошондуктан анын эмгегинин үзүрүн бүгүн бир эл эмес, бүтүндөй коом көрүп жатат. Фатва берүү көңүл менен эмес, далил менен иштөө. Илим жүрөктүн жарыгы. Ал эми фатва ошол жарык менен башкалардын жолун жарытуу. Бирок бул жарыкты мыйзамсыз, далилсиз, ой менен колдонуу адамды адаштырып коюу эмес, дүйнөлүк жана акыреттик жоопкерчиликке түртөт. Чубак ажы көп айтчу. Динди бир гана форточкадан караган болбойт. Дин бул бүтүндөй дүйнө. Ал жөн гана ибадат эмес, бул жашоо системасы.
Анын фатва берүүдө колдонгон эң негизги эрежеси көңүл менен эмес, далил менен иштөө. Фатва берүү бул мага жакты, жакпады деген пикир эмес. Бул мазхабка, ижмага, кыяска, шариаттын негизине таянуу. Чубак ажы 4 мазхабты тең мыкты билген, ар бир мазхабтын өзүнүн өзгөчөлүгүн түшүнгөн инсан эле. Кайсы маселе кайсы мазхабта кандай чечилерин билет. Ошондуктан ал көп учурда адамдарга мазхабтык айырмачылыктардын ичине терең сүңгүп кирип, эки жамандын жакшыраагын тандап берген учурлар болгон. Эл арасында чубак ажынын ажырашкан үй бүлөлөрдү жараштырып койгондугу тууралуу өйдө ылдый сөздөр көп айтыла баштады. Анан мен чубак ажыга бир жолу муну мынтип айттым. Сиз талак маселесинде адамдарды жараштырып коет экенсиз, бул туурабы? Ал жылмая, токто үн менен жооп берген. Көп учурда адамдар талакты билбегендиктен берет. Мазхаб деген эмне? Мазхаб аалымдардын мурасты чогултуп, эң натыйжалуу жолду көрсөтүп бергени. Эгерде бир маселе башка мазхабта үй бүлөнү сактап калууга себеп болсо, анда мен ал мазхабтын өкүмүнө кайрылам. Бул динден чыгуу эмес, бул акыйкатты көздөгөн руханий кеңдик дечү. Фатва деген жашоону сактап калуу, адепти сактап калуу, динди жандандыруу. Чубак ажы айтчу. Фатва бул соттук чечим эмес, бул жашоого таасир эткен сөз. Жооп жазганда ойлон, кимге эмне айтып жатасың? Анын артында бала барбы, үй бүлө барбы, эл карап жатабы? Ушул нерсени билген адам гана фатва бере алат. Ал дагы мындай деп айтчу. Ислам десе биз көп учурда ибадат деле түшүнөбүз. 5 мал намаз, орозо, зекет, ажылык. Бирок ислам бул жубайлардын ортосундагы түшүнүк. Коомдогу адилеттик, жашоонун өзөгү. Ошондуктан фатва жашоого жараша чыгат дечү. Чубак ажы жашоого ылайыктуу фатва берип, анын таасирин, убагын, таянычын кылдат карачу. Ал мындай чечимдерде фатванын принциптерине жараша ыйгарчу. Кайсы мазхабта мүмкүнчүлүк бар? Жашоо коркунучтабы? Жарашуу шариатка каршы келбейби? Бул адамдын эртеңкиси эмне болот? Анын иштөө ыкмасы Кудайдан коркуп адамга бооруу болчу. Ар бир жооп китептен алынган далил менен, кол тамгасы жана мөөрү менен архивге катталып берилчү. Дин кеңири түшүнүк. Аны бир бурчтан, бир форточкадан карабагыла. Ал жашоону толугу менен камтыйт. Ислам ибадат эле эмес, ал бүтүндөй жашоо системасы деп көп айтчу. Ошон үчүн чубак ажынын ар бир фатвасы жөн гана жооп эмес, таасир, жоопкерчилик жана ыкластан жаралган адилеттүү чечим болчу. Динди бир бурчтан караба. Адамдын көзү бир гана багытты караса, жүрөгү бүт ааламды туят. Бирок көпчүлүк адамдар динге көзү менен гана карап, жүрөгү менен кабыл албай калышат. Динди ибадаттын чегине катып, жашоодон бөлүп коюшат. Ошондо дин адамды эркиндиктен эмес, эрксиздиктен чектегенде болуп сезилет. Чубак ажы дал ушул тар көз карашты талкалаган аалым болчу. Ал дайыма айтчу. Динди бир форточкадан карабагыла. Ислам бул ибадат эле эмес, бул жашоо. Бул жашоонун өзүн адепке салып жашоо. Эгер динди бир бурчтан карасаң, анын жарыгын эмес, көлөкөсүн гана көрөсүң дечү. Дин бул 5 мал намаз, орозо, зекет, ажылык гана эмес, ал ата-эне менен мамиле, үй бүлө куруу, соодадагы чынчылдык, жолдоштуктагы аманат, коомдогу адилеттик. Чубак ажынын сөзүндө чыныгы түшүнүк бар болчу. Ал фатва бергенде же насаат айтканда өзүнчө система, философия менен сүйлөчү. Мисалы, ал көп айтчу. Кээде адамдар ЗАГС шариатка каршы дешет. Бирок ойлонуп көргүлөчү. ЗАГС эмнени сурайт? Сен ушул адамга турмушка чыгууга макулсуңбу деп сурайт. Жубайлыкка кабыл алуу жөнүндө күбөлөрдүн көзүнчө макулдук алышат. Шариатта дагы ушул нике. Андан соң мындай деп кошумчалачу. Нике бул жөн гана кагаз эмес. Бул аманат. Ошол аманатты кыйганда аны түшүндүрүп, баасын айтып туруп кыйыш керек. Эгер бир сүннөт окуп коюп болду десең, бул жеңил ойлуулук болуп калат. Жаштардын көзүнчө сөз сүйлөп, жүрөгүнө жеткирбесең, нике макулдуктун эмес, адаттын аткарылышына айланып калат дечү. Ислам бул салт эмес, таза нукта жашоо. Шариат бул коркутуу эмес, сактап калуу. Ошондуктан чубак ажы фатваны берүүдө да, маселени чечүүдө да кеңири кароо керек. Дин бир бурчтан эмес, бардык тараптан каралуучу нур деп айтаар эле. Ал 4 мазхабты да мыкты билген.
Ошондуктан мазхабтар арасындагы айырмачылыкты колдонуп, бир үй бүлөнү ажырашкандан сактап калуу мүмкүн болсо, ал мүмкүнчүлүктү колдончу. Ал үчүн дин тартип гана эмес, ырайым болчу. Чубак ажынын жашоосундагы улуу сабактардын бири ушул. Динди түшүнүү аны тааныш сөздөр менен эмес, таасирдүү жашоо менен кабыл алуу. Адам диндеги ар бир маселе боюнча жалаң өзү түшүнгөн нерсени гана туура деп эсептесе, динди тар форточкадан карап жатат дегендик. Чыныгы мусулман болуу бардык багытты таануу, диндин толук калыптанган системасын түшүнүү менен мүмкүн. Чубак ажы ушуну үйрөттү. Тар эмес кең түшүнүктү. Ката эмес кайрымдуулукту, сот эмес салаваттуулукту. Фатванын жазма маданияты жана мөөр. Фатва жооптуу сөз. Ал сөз ооздон чыкканы менен таасири жүрөккө тийип, тагдырга таасир этет. Андыктан ал сөздү тек гана айтуу эмес, документтештирүү, жүйө менен бекемдөө чоң милдет. Чубак ажы дал ошол жоопкерчиликти терең түшүнгөн инсан эле. Ал фатва бергенде жөн гана болот же болбойт деп айтчу эмес. Ал сөзүн далил менен негиздеп, фатваны жазуу жүзүндө каттап, мөөр басып, кол коюп бекитчү. Бул менин фатвам, эгер талаш чыкса, мен жооп берем деп. Ар бир жоопту архивге тиркеп сактачу. Бул аракеттер көргөзмө эмес, жоопкерчиликтин жандуу көрүнүшү болчу. Анын фатва берүү ыкмасы төмөнкү тартип менен өтчү. Биринчиси, суроо жазуу жүзүндө кабыл алынат. Экинчиси, маселе фикх булактарына, мазхабтарга, алымдардын пикирлерине салыштырылып каралат. Үчүнчү, фатва ошол далилдерге негизделип жазылат. Төртүнчү, эки нуска даярдалат, бири сураган адамга берилет, экинчиси архивге сакталат. Бешинчиси, ар бир документке өзүнүн мөөрүн жана колун коет. Бул жөн гана административдик иш эмес, ата-бабалардан калган шарият тартибин замандын тили менен улантуу болчу. Чубак ажы дайыма кандай гана маселе болбосун, кийин карап көрсө болсун деп жазып сактап коюш керек дечү. Бул системанын аркасында фатва бөлүмүндө ишке келгенден баштап, ар бир маселе боюнча жазма далил жана жооп калыптанып калды. Мурун оозеке айтылып, унутулуп калчу суроолор эми архивделип, тарых катары калды. Кээ бир учурларда бул архив бир нече жыл өткөн соң да кайра ачылып, дал ошол фатванын негизинде бир адамдын же үй бүлөнүн маселеси чечилип жатты. Чубак ажынын колундагы атайын жеке мөөрү бар болчу. Бул мөөр ар бир жоопко бул сөз далил менен айтылган, бул жооп шариатка таянган, бул документ менин жоопкерчилигимде деген белги болуп турчу. Мөөр бул бийлик эмес, бул жоопкерчиликтин белгиси. Ал фатва бергенде да көңүлгө эмес кагазга иштелчү. Себеби ооздон чыккан сөз учат, бирок кагазда калат. Айрым жеңил суроолор боюнча фатваны жазбастан айтып койчу. Бирок маанилүү коомдук резонанс жаратышы мүмкүн болгон маселелер тууралуу кайсы китептен, кайсы аалымдын сөзү менен, кайсы мазхабтан алып, кандай шартта фатва чыгарганын тактап жазып, кол тамга коюп мөөр басып коет эле. Бул фатва берүү маданиятынын эң жогорку үлгүсү эле. Ушундай жазма тартип болбосо, кийин кайсы маселе кандай чечилгени белгисиз боюнча калмак. Ал эми чубак ажыдан калган папкалар фикхтык мурастын жандуу энциклопедиясы болуп калды. Кыргыз модели. Бешим намазы 13:30да окулат. Ислам дини убакытты так эсептеген, убакытка негизделген, убакыт менен жашоону тартипке салып турган улуу система. Өзгөчө намаз маселесинде күн менен түн, көк менен жер, көлөкө менен нур да өлчөм жана негиз болуп саналат. Бирок ошол эле учурда шарият ар бир коомдун шартын, зарылчылыгын жана ыңгайын да эске алган. Чубак ажы дал ушул негизге таянып, зарылдыкты көрө билген аалым болгон. Бир жолу анын демилгеси менен Кыргызстан боюнча бешим намазы үчүн бирдиктүү убакыт кабыл алынат. Саат 13:30. Бир караганда бул чечим кадимки бир уюштуруу иши сыяктуу көрүнүшү мүмкүн, бирок анын артында чоң максат, терең логика жана урмат сыйга биримдикке үндөгөн руханий философия турган. Чубак ажы бул тууралуу мындай деген: бешим намазы ар жерде өз убактысы менен окулат. Бирок кээ бир учурда бир жерде 12:30да, башка жерде 13:00дө, андан ары 13:15де окулат. Бул уюшкандыкты бузат.
Жумадан кийин бешимге жетишпей калган же эртелеп кеткен адамдар ар түрдүү пикирде калышат. Ошондуктан Кыргызстан үчүн бирдиктүү, ыңгайлуу, жыл бою туруктуу боло турган бешим убактысын сунуштадым. 13:30. Муну мен мусулманчылыктын кыргыз модели деп атап келемин. Эмне үчүн? Анткени бул чечим жергиликтүү шартка ылайыкташкан, коомдун мүмкүнчүлүгүнө карап чыгарылган фатва болгон. Бул фатвада мечиттерге жетишип намаз окуу мүмкүнчүлүгү, уюшкандык жана намаз убактысынын бирдиктүүлүгү, убакыттын кыйынчылыгында да ибадаттан ажырабоо мүмкүнчүлүгү камтылган болчу. Кээ бирлер эмне үчүн 12:30да окулбайт, убакыт ошол кезде эле кирет го дешти. Чубак ажы болсо ар бир суроого акыл менен, адеп менен, ишенич менен жооп берди. Ооба, күндүз бешим убактысы 12:30да башталат. Бирок 13:30 жыл бою бешим убактысы кирген, бардык шартка ылайыктуу ыкчам убакыт. Бул биз үчүн адилеттүү, ыңгайлуу жана уюшкандыкта кызмат кылган чечим деди. Анын бул чечими кийинчерээк диний башкармалык тарабынан кабыл алынып, өлкө боюнча расмий колдонулган убакытка айланды. Кыргыз модели бул бир эле бешимдин убактысы эмес. Бул чыныгы аалымдын акыйкатты, ыңгайлуулукту, сабырдуулукту жана элдин абалын эске алган чечими. Дин бул илим, илим бул адилет, адилет бул эл үчүн ыңгайлуу чечим чыгаруу. Чубак ажы дал ошондой чечимдердин ээси болгон. Убакыт ырыскыдан улуу белек. Адам баласына берилген эң улуу белек өмүр. Бирок өмүрдүн ичине катылган сырдуу кенч бул убакыт. Убакыт бир жолу берилген, бирок кайра кайтпаган белек. Аны эч ким кармап кала албайт, токтото албайт, сактап дагы кала албайт. Акылдуу адам гана аны пайдаланып калат. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде буларды айткан. Эки жакшылык бар. Адамдардын көпчүлүгү буларга алданат. Ден соолук жана бош убакыт деген. Ден соолук кээде бардай сезилет, бирок кетери менен билинет. Убакыт да ошондой. Аны жок болгондо гана сагынасың, бирок ага кайрылууга мүмкүн болбой калат. Аалымдар ушул эки нерсенин кадырын жакшы билишкен. Анткени илим тек гана окуу эмес, убакытты туура колдонуу аркылуу жаратканга жакындашуу. Куранда Аллах Таала мындай дейт: Алладан эң көп корккон аалымдар деген. Бул коркуу ажалдан эмес, убакыттан куру калуудан болгон коркуу. Имам Шафи рахматуллах алейхи бир жолу суфийлердин арасында отуруп эки сөздү өмүр бою эсинен чыгарбаганын айтат. Убакыт кылыч сыяктуу. Сен аны кеспесең, ал сени кесет. Эгер сен напсыңды акыйкат менен алек кылбасаң, ал сени жамандык менен алек кылат деген. Бул эки сөз акыйкаттын өзөгү. Анткени убакыт жашоонун өзөгү. Ал эми напси адамдын ичинде жашырынган абири. Суфийлер эч качан убакытты ысырап кылышкан эмес. Ар бир көз ирмемде зикир, ой жүгүртүү, ибадат, китеп менен болушкан. Алар үчүн убакыт алтын эмес, ааламдын руху болгон. Убакыт шайтан азгырыгынын эң кымбат куралы. Адамдын бош калганын күтөт. Анткени бош калган адам максатсыз калат. Максатсыз адам коргонсуз калат. Ошондуктан илим менен алек болгон адам өзүн коргогон, убакыттын нуру менен жашаган адам. Убакыт дуа эмес, так милдет. Ал өтүп жаткан жок, сени өтүп жатат. Чыныгы аалым убакытты эсептебейт, аны ыйык милдетке айлантат. Ар бир мүнөт барак, ар бир саат бет, ар бир күн том. Чубак ажы да өзүнүн өмүрүндө муну мыкты түшүнгөн. Ал убакытты башкарган эмес, ага кызмат кылган. Эртеден кечке илим, ой, жооп, сабак, фатва, кездешүү, дуа, ошонун баары жашоо менен убакытты кошуп жашоонун үлгүсү болгон. Китеп аалымдын куралы. Кээ бир адамдар белине курал тагынып жүрөт. Кээ бирөлөр чөнтөгүнө алтын сактайт, башкалары бийликтин таягы менен басат. Бирок аалымдын эң чоң куралы китеп. Анын байлыгы баракта, күчү калемде, бийлиги билимде. Китеп аалым үчүн буюм эмес, жан шериги. Ага сүйлөйт, андан жооп алат, кээде ага наалып, кээде аны менен өзүн сооротот. Чубак ажы да өзүнүн жашоосунда китепке өзгөчө мамиле кылган. Китеп анын ордунан турбай калган устазы, жол көрсөтүп турган жетекчиси, тунжураган кезде жандандырган рухий шериги болчу.
Fath bin Hakkan деген alım halifanın vaziri bolup turgan. Mamleket işleri menen alek bolsa dagı çapanının jengine bir kitep salıp жүрgөн. Daarat alıp çıkkanda saraydın eşiginde halifanı kütüp turganda oşol çakan mönöttörдө kitep okup ülgürçü. Al üçün ar bir gözürmem, bir bet ilim bolçu. Bul da wagtyň, bilimdin, jaşoonun ıyıktığın seze bilgendin belgisi. Dagı bir ulu alım Ahmad bin Yahya Salab jada kalsa konu korganda janına kitep alıp bargan. Anın jüregi gana emes, kolu dagı daima ilim menen alek bolçu. Bul adamlar üçün kitep jüg emes, jaşoonun özü. Aga juk katar emes, bereke katары mamile kılışkan. Çuagacı turalı da uşunday eskerilер көп aytılat. Al kitep menen süйлöşçü, kitep menen jırga oturçu. Kede anı sılay berip joru koyçu. Kitepti esteligindey saktagan. Anın aytkany var ele. Haylanayın Kudayım, sen maga dininden ırıskı beriptirsin. Bul kitep menin nanıma, jan düynömö, balamdın ırıskısına aylangan derse deçü. Kitep alımdın jüregine salıngan jarık. Al jarıkты kolga alıp, elge taratkan alım, elge nurun çaçkan şam bolup kalat. İlim akırkı demge çeyin. İlimge aşık bolgon jürek denenin çarçaganын sezbeyt. Al üçün karıganda tünü uktabagandyk tabiği görünüş. Gözdün görüsü solgundaganda da akıldın jarıgı güçöp, ruh tazara beret. Ulu alım İbn Jarir at-Tabari tarih, tafsir jana hadis iliminde özünçө doğru kaltırgan insan. 351.000 betten aşuun kitep жазган bul kişi жазып oturup özün unutup koygan adamlardan bolgon. Ölüm töşөгүндө jatkanda janındagylar aga dua okup berip jatышат. Bir adam özgöçө dua menen tilep jatkanda Tabari sözün bölüp kagaz menen kalem bergile deyt. Ustaz, siz ölüm aldında jatasız. Dagı dele жазасызбы дешет. Ооба дейт. İlim akırkı demge çeyin talap kılınat. Oşol duanı жазıp büttürüp, 1 saat ötpöy göz jumat. Bul ilimge bolgon sүйünün eң biyik darajası. Bul ömürdü baraka aylantıp, akırkı demde da barak açıp kalıuga umtulgan adamdın darajası. İbnül Hayyat degen alımda uakытты tekke getirbegen. Jolda jurso kitep kolunda, başka iş menen alek bolso dagı jüregi ilimde. Abu Nuaym al-Isfahani jolda baratsa da şakirtlerine sabak ötkön. Mınday adamlar üçün uakıttın bütüşü, ilimden toktошu emes, alardın demi üzülsö dagı kalemi jürüp jatты. Uykusuz tündör, kıstalış gündör, alardın eң kımbat ömür münöttörü bolçu. Çuagacı dagı öz ömüründe bul çındıkты dalildedi. Kede tün bir okumda uykusun buzup telefon çalıp, "Kalız, jana kagaz gaydele? Esme düşüp ketdi. Bir kitep var. Oşol jerde qarap körsöň" deçü. Al üçün es alуу denenin dem alısı emes, ruhtun bilimi menen tınçtanışı bolçu. İlim anın demi ele. Dem algan sayın bir nese jalgısı gelip, okugany janının azığı ele. Akırkı demine çeyin al ilim menen süйлöşüp turdu. İlimge aşık jürekten güyüşü. Jürek ar nesege aşık boluşu mümkün. Baylıqa, atakka, düynöge, ayalga, balaga, birok bir jürekler bar, alar ilimge aşık bolat. Bul eň taza, eň uzak, eň uluu süýü. Abul Wafa ibn Akil oşol jüreklerdiň esi bolgan. 80 yaşka çıkıp denesi muğjunu boşop kalsa dagı ilimge bolgon kumardan gayra tartkan emes. Çarçaganda kede gözün jumup tınçalgısı gelçü. Birok dal oşol uçurlarda akılına жаңы bir oy, жаңы bir pikir, жаңы bir masele gelip kalsa darro kalemge jabışıp bul oy baraka düşüşü gerek dep жазууга kirişçü. İlimge aşık adamdın jüregi başkaça sogat. Al çarçadık debeyt, al kiçine tınıgayın debeyt. Sebebi ilim aga uygudan tattуу, tınçlıktan ıyık, es alууdan jеңil. Bir jolu mınday dep aytkan. Men azыр 80'ge çıktım. Birok ilimge bolgon aşıktığım 20 yaşımdagıdan da güçtүү degen. Bul akıl bışıp, jürek tunarganda gana jaralçu abal. Bul jaş ötkön sayın muzdabagan, teskersinçe ogo beter jalındagan süýü. Bul süýü jürekti tirүү garmagan süýü. Bul ilim üçün jaşagan, ilim menen dem algan, ilim menen göz jumgan alımdardın ortok kasiyetdi. Alar üçün kitep
көңүлдүн куралы, калем тилдин уландысы, убакыт жоопкерчилик, ал эми акыл жараткан берген аманат. Чубак ажынын илимге болгон мамилеси да ушундай болчу. Ал да кээде чарчап отурса, бир китепти ачып кайра тазара түшчү. Кээде бир маселе эсинен чыкпай турса, түн ортосунда туруп карачу. Ал илимге ашык болчу. Илим анын жүрөгүндөгү жалын эле. Жүрөгү согуп турганча ал күйүп турду. Адамдын жүрөгү эки нерсе үчүн жанат: каалоо жана ыклас. Аалымдардын жүрөгү ыклас менен жанат. Ошол үчүн алардын илими адамдардын жашоосуна нур алып келет. Илимге ашык жүрөк жашоого жарык чачкан шам. Муфтийлик кызматы. Күтүлбөгөн тагдыр муфтийликке алып келген жол. Кээ бир адамдар бийликке умтулуп жетет, кээ бирөөлөр бийликке чакырылып жетет. Ал эми айрымдар бар, бийлик өзүн издейт. Чубак ажы муфтийликке жеткен жол да дал ошондой күтүүсүз, бирок тагдырдын терең максатында жашырылган нух менен келген. 2010 жылдар кыргыз эли оор күндөрдү баштан өткөрүп жаткан учур. Элдик толкундоолор, саясий чыңалуу, июнь окуясы, мамлекет дагы, эл дагы, дин дагы ырксыз абалда турган мезгил. Ошол учурдагы коомдук шартты сүрөттөгөн бир сөз белгисиздик болчу. Муфтиятта муфтийлер улам алмашып жатты. Биринин ордун бири баса албай, коом ичинде нааразычылык күчөп, ишенимдин жүгү чөккөн эле. Молдокелер өз ара талапкерлерди көрсөтүп, бири-бири менен макулдаша албай турган абалга келген учур. Ар ким биздики болсун деген көз карашта. Ушул кыпындай үмүт аз калган учурда Чубак ажы ошол жыйынга уюштуруучу катары гана катышкан. Кандидат эмес, өзү да муфтий болом деген кыялым да жок эле. Түшүмө да кирген эмес деп көп жолу эскерген. Көчөдөн тапишке кийип, байпаксы жүргөн киши бир нече сааттан кийин бүтүндөй мамлекеттин диний жетекчиси болуп чыга келет деп эч ким күткөн эмес. Жыйын башталат, чечим кабыл алуу кыйынга турат. Ар ким өз кишисин көтөрмөлөп ишенбестик күчөйт. Чубак ажы өзү талапкер болбосо да сунуш кылынгандардан Абдышүкүр ажыны көрсөтөт. Ал эми Абдышүкүр ажы Чубак ажыны сунуштайт. Бирок андан башка дагы 4-5 талапкер чыгат. Бюллетендер таратылат, шайлоо башталат, урна ачылат, добуштар саналат. Эл күтпөгөн, бирок жүрөгү менен сезген бир чечим чыгат. Бюллетендердин дээрлик 80-90% Чубак ажыга берилет. Бир аздан кийин залда тынчтык орнойт. Анткени чечим чыкты. Илим, акыйкат жана адеп жеңди. Аалымдар аны чын дилден тандашкан. Эл ушул киши илимдүү, жаш, сөзү өтөт, энергиясы бар, жылдызы жанып турат деп тааный баштаган. Ал өзүн көрсөтпөй туруп, элдин тандоосу менен шайланып келген инсан болду. Бул окуя бийликтин башына келиштин кадимки саясий жолу эмес. Бул тагдырдын алсыз көрүнгөн жагынан чыккан күчтүү чечими болду. Чубак ажы муфтий болгон эмес, аалымдар анын муфтийлигине муктаж болгон. Эл анын ордуна эмес, анын сөзүнө, салмагына, чынчылдыгына добуш берген. Илимдүү жүрөк элдин ишеними. Эл шайлоодо көбүнчө таасирге добуш берет. Кээде көрүнүшкө, кээде убадага. Бирок Чубак ажынын муфтий болушу мындай эрежелерге сыйбаган окуя болду. Бул добуш берүүдө таасир эмес, ишеним жеңди. Жыйын учурунда добуштар санала баштаганда, катышкандардын жүзүндө тынчсыздануу байкалган. Ар ким өз кишисинин утушун күтүп турганда, урнадан чыккан бюллетендерде кайра-кайра Чубак ажынын аты чыгып жатты. Бир малда залда ызы-чуу токтоп, баары тынчтана түштү. Баарынын көзүндө бир эле суроо: кантип? Бул киши талапкер эмес болчуго? Бирок ошол суроого жоопту ошол эле жүрөктөр берип жатты. Бул киши талапкер болбогон, таалайлуу болгон. Бул киши үгүт кылбаган, ичтен кабыл алынган. Бул киши муфтий болом дебеген эмес, муфтий болууга татыктуу киши. Элдин арасындагы аалымдар, имамдар, устаздар өздөрү айтып жатышкан. Илим боюнча дагы, адамгерчилик боюнча дагы, элге таасир берүү жагынан дагы азыр бизде бул кишиден өткөнү жок. Жаш, зирек, ачык сүйлөйт, элдин тилин табат. Тура берсе, бул киши көтөрөт. Илимдүүлүк титул эмес, адамдын жан дүйнөсүнөн байкала турган нур. Ошол нурду эл байкап, аалымдар жүрөгү менен туюп, добуш берүүнүн ордуна ишеним беришти. Чубак ажы бул чечимге таң калып туруп калат.
Көңүлүндө тынчсыздануу, жүзүндө токтоолук менен сүйлөп: "Мен бул орунга келген жокмун. Бул орун мага келди. Эгер Алла Таала мени бул ишке жарактуу десе, аракет кылам. Жарактуу эмес десе, жүктөн айрылууга даярмын" деп айткан. Бул сөз бийликке эмес, аманатка болгон көз караш. Бул жооп кызмат эмес, жоопкерчилик менен келген инсандык бийиктик болчу. Эл илимге добуш берди. Эл такыбалыкка ишеним берди. Эл чубак ажыны муфтий кылып шайлаган жок. Анын жүрөгүн тандады. Реформага толгон кыска мезгил. Айрым адамдар узак иштейт, бирок элдин эсинде калбайт. Кээ бир адамдар кыска убакыт иштеп узак таасир калтырат. Чубак ажы муфтийлик кызматында болгону 2 жылдай убакыт иштеди. Бирок ошол убакыт ичинде аткарылган иштер жылдар бою айтылчу реформаларга тете болду. Анын ишмердиги башталганда эле адаттан тыш көз караш, системалуу кадам жана элге ыңгайлуу шарттарды түзүү максаты байкалды. Ал келген күндөн тартып тартип жана акыйкат деген 2 түшүнүктү көтөрүп чыкты. Алгач ажылыкка баруудагы квоталар адилеттүү бөлүнө баштады. Мурун кимдир бирөөлөрдүн өз кишилери өткөрүп келген тартип бузулду. Электрондук тандоо системасы иштей баштады. Бул ажылыкка барууну каалаган ар бир адам үчүн тең укук, тең мүмкүнчүлүк дегенди билдирген. Андан кийин бирдиктүү учак менен баруу тажрыйбасы киргизилди. Төлөмдөр банк аркылуу жүргүзүлө баштады. Бул муфтият тарыхында биринчи жолу болуп жаткан финансылык ачык айкындуулук болчу. Бухгалтердик автоматташтырылган программа киргизилип, эсепке жоопкерчилик артты. Бул реформалар айрымдарга жакпады. Себеби калыптанып калган көзөмөлсүз жана башаламан системага жаңы тартип кире баштаган. Бир үй бүлөдө туруктуу тартип кирсе, сабырды талап кылат. Ал эми көп жылдар өз билгенин кылып көнгөн адамдар үчүн тартип тоскоолдук катары кабыл алынат. Чубак ажы ошол тоскоолдуктардын ичинде жүрүп, бөлүнгөн эмес, бириктирген. Бирок ага каршы чыгуучулар, анын системасына ыңгайлашпай калган тараптар каршылык көрсөтө баштады. Буга карабастан, ал киши өзүнө жүктөлгөн аманатты эч кандай көңүл менен эмес, эң оболу адилеттик менен аткарууга аракет кылды. Бул кызмат мен үчүн атаандашуу эмес, аманат. Эл мага ишенсе, мен ошол ишенимге кызмат кылышым керек деп көп айтчу. Ошентип 2 жыл ичинде анын колу менен муфтият системасына акыйкаттыктын шамы жагылды. Ал жалындап жетишпесе дагы, жарыгын элге чачып кетти. Айрым адамдар системанын ичинде жоголот. Айрым адамдар система менен күрөшүп жүрүп таанылат. Чубак ажы ошол экинчиси болду. Ал реформа кылды, кыска убакытта узак өзгөрүүнү баштады. Каршылык менен бүткөн кызмат. Кээде чындыкты айтканың үчүн эле жек көрүшөт. Кээде тартип киргизгениң үчүн эле тоскоолдук кылышат. Чубак ажы муфтийлик кызматта туруп дал ушул чындык менен беттешкен. Ал реформа кылды, бирок реформа элге эмес, системага каршы келгенде анын орду дароо чайпалган. Реформалар ишке ашып жаткан, эл ыраазы болуп жаткан, бирок кадимки адилеттүү тартип кадимкидей иштегиси келгендерге жакпай калды. Жылдар бою түзүлүп калган калыптар бузулуп жатты. Системалашкан өзүм билемдик чекке келип калды. Кээ бир күчтөр аны каалагандай муфтий боло алган жок деп сындашты. Себеби ал буйрукту аткарчу адам эмес, адилеттикти сүйлөгөн адам болчу. Андай адамдар баш ийбеген баш катары кабыл алынат. Каршы тараптар көбөйдү, саясий басым күчөдү, жала башталды, күбүр-шыбыр күчөп акыйкат кысымга айланды. Ошондо чубак ажы кайрат кылып, жылмаюу менен артка кадам таштады. Бирок бул чегинүү эмес, адамдык бийиктиктин көрүнүшү болчу. Ал кызматтан кетип жатканда Алымдар кеңешинин мүчөлөрү анын арызына кол көтөрүшпөй, унчукпай калышты. Көзүнчө кетсин деп айта алышкан жок. Ошондо чубак ажы жүзүн жарык кылып, мен силердин ыраазычылыгыңарды алдым. Кол көтөрбөгөнүңөр мага болгон сыйыңар деп чыгып кетти. Бул кызматтан кетүү эмес, урмат менен узак жолго сапар тартуу эле. Анын кетиши менен орду бош калды. Бирок артында автоматташкан система, ачык айкын каржы тартиби, элге түшүндүрүү менен жеткен муфтият калтырылды. 2 жылдык кызмат муфтият тарыхындагы эң адилеттүү мезгил катары эсте калды. Чубак ажы кызматка жармашкан жок. Кызматты аманат деп көрдү. Кызматтан таалай кетти деп нааразы болгон жок. Таалай ушул экен деп ыраазы болуп чыгып кетти.
Бул чыныгы муфтийлик болбосо эмне? Акыйкат үчүн соттошуу чыныгы тазалык. Чыныгы аалым куугундан коркпойт, жалага жыгылбайт. Анткени ал акыйкатка кызмат кылат. Ал чындыкты айткан адам болгондуктан, чындык бир күнү өзү үчүн сүйлөй турганын билет. Чубак муфтийликте турганда аны коррупцияга айыпташкан. Акыйкатты орноткон үчүн бул бизге жакпайт дегендер чыкты. Акыйкат үчүн күрөшкөн адамдын өзүнө калп жүктөлгөн учур болду. Массалык маалымат каражаттарынын ичинде Вечерний Бишкек гезити анын үстүнөн ажылыктын акчасын жеп койду деп жазып чыкты. Бул жала муфтийлик системаны өзгөрткөн, чындыкты тике айткан адамга каршы жазылган ыраазы болбогондордун жазасы болчу. Бирок Аллах адилет. Ал жалага кылганда уунчуккан жок, күйгөн жок, баш көтөрүп сүйлөгөн жок. Ал адилеттикке таянды. Мыйзамга ишенди. Сот процесси жүрдү. Акча каражаттын бардыгы банк эсебинде кол тийбестик менен турганы аныкталды. Акча уурдалган эмес, тескерисинче банкта сакталып, кайра муфтиятка кайтарылып берилгени такталды. Чубак ажы Вечерний Бишкекке кайрылып, мени уурдады деп жаздың. Мына акча толугу менен кайтарылды. Эми же кечирим сура, же мен сени сотко берем деди. Медиа чындыктын алдында тике тура албады. Расмий түрдө кечирим сурады. Жазган сөзүн артка кайтарып алды. Бул адилеттик жеңишинин улуу сабагы болду. Адатта күнөө кетирген адам акталганда эл кубанат. Бирок чындыкка жала жабылып, чындык өзүнүн адилдигин далилдегенде, бул эл үчүн чоң тарбия болот. Чубак ажы бул окуядан соң эч кимди мазактаган жок, эч кимди күнөөлөгөн жок. Мен ак экемин деп кыйкырган жок. Тек гана кызматта жүргөндө чындыкты айткан адамды көптөр жактырбайт. Бирок Алла Таала алардын унутканын сенин сабырың менен эскертип турат деди. Бул аалымдын акылмандыгы. Бул муфти эмес, намысын адеп менен коргогон адамдын бийиктиги. Муфти эмес, үммөттүн үнү болгон киши. Айрым адамдар кызматта отуруп үн катпайт. Айрымдар үнү менен кызмат кылат. Чубак ажы ошол экинчиси болду. Ал муфти болгон эмес, үммөттүн үнү болгон. Анын сөзү кызматтын креслосуна эмес, элдин жүрөгүнө таандык болчу. Ал мамлекеттин бийик эшигине баш ийип кирген жок, адеп менен, илим менен, өзүнүн даваты менен кирген. Улуттук парламентке, жогорку кеңешке чакырылганда, ал кадимки суроолорго даяр эле. Бирок депутаттар өздөрүнүн жергиликтүү маселелери, мечиттин курулушу, мечитке жарык берүү, имамдардын маянасы жөнүндө сүйлөй баштаганда, Чубак ажы жылмая койгула эми суроо берүүнү. Мындай суроолорго жоопту муфтияттын сайтынан тапсаңар болот. www.muftiyat.kg деп жазгыла, алаканыңарды жайгыла, бата кылалы деди. Ошол зал, ошол парламент, ошол депутаттар таң калышты. Бирок алардын реакциясынан мурда жүрөктөрүнүн тынчып калганын эл өзү көрдү. Бүт зал тыптынч. Колдор жайылды, жогорку кеңеште дават айтылды. Бүткүл эл алдында мамлекеттик бийликтин ичинде диндин тили сүйлөдү. Бул кадимки бир дин кызматкеринин эмес, таасирдүү руханий лидердин образын чагылдырган учур болчу. Анын үнү Казакстан, Өзбекстан, Орусияга, Европага, АКШга, чыгышка чейин жетти. Ал соц тармактарда эң активдүү муфтийлердин бири болгон. Facebook баракчасы, Насат медиа сыяктуу платформалар аркылуу деңгээлдүү жана ыкыластуу мазмунду таратып турду. Уул кыздарына сабак бере албаган ата-энелер үчүн, алыска айылда устаз таппай кыйналгандар үчүн, чет өлкөдө жүрүп руханий жүрөктү жоготкон мекендештер үчүн Чубак ажынын үнү дем, дуа, акыйкат болуп угулду. Муфти бир мекемеге жоопкер адам. Бирок Чубак ажы мекеме эмес, үммөт алдында жооптуу жүрөк болду. Анын үнү кызматтагы үн эмес эле. Анын үнү элдин добушу болчу. Эл унчукпай турганда ал сүйлөдү. Эл күмөнсүгөндө ал айкындык берди. Эл корккондо ал дем берди. Ошентип ал муфти болбосо да, үммөттүн тагдырында өз ордун калтырды. Кек сактабаган кемеңгерлик. Адам кээде ыза болот. Жүрөгү сынып көңүлү ооруйт. Бирок ошол учурда эмнени тандайт? Кекпи, кечиримби? Чубак ажы кек сактаган эмес. Ал ыза болгон күндөрү да ызасын тынчтык менен тыйган кемеңгер эле. Муфтийлик кызматында турганда кандай гана оор күндөрдү башынан өткөрбөдү дейсиң. Жала жабылды, коркутуулар болду, коомдук басым күчөдү, бирок ал эч убакта өч алууга, артынан чуркоого барган жок.
Чубак ажы ошол сөздү кабыл алып, басма сөз жыйынын өткөрүп, муфтияттын эсебинде калган акча каражаттарын жоопкерчилик менен өткөрүп берди. Бул кызматты жоготуп жаткан киши үчүн эмес, кадыр баркын бийик сактап калган инсан үчүн өзгөчө көрүнүш болчу. Бул элдин эсине аманат калтырган муфтийдин иши. Бул башкача жүрөк, башкача дүйнө. Ал ар бир жаланы, бул анын сыноосу. Ал киши бул сөздү айтты, демек анын сыноосу ошондой. Биз болсо жумушубузду кыла берели деп коюп, жумшактык менен кабыл алчу. Кээ бир учурларда башкалар өч алалы дегенде, ал пайгамбарыбызга мындан да оор сыноолор келген. Ал кечирди, биз эмнеге кечирбешибиз керек деп мүнөздүн эң бийик үлгүсүн көрсөттү. Кечирим алсыздык эмес, кечирим күчтүүлөрдүн бийиктиги. Чубак ажы ошол бийиктикти өзү жашап, башкаларга да үйрөткөн. Адамдык илим менен өлчөнбөйт. Адамдык кек сактабай, жүрөктүн кенендиги менен өлчөнөт. Чубак ажы илимдүү болуу менен катар, кеңпейил болуунун жандуу үлгүсү болду. Мен паракорлук эмне экенин билбейм. Менин ата-энем өмүр бою мектепте мугалим болуп иштешти. Уурулук эмне экенин билишпейт. Мен муфтиятка жаңы келип иштеп жаткан кезимде коррупцияга каршы катуу иш баштаганымда бирөөлөр айтыптыр. Тиги мугалимдин баласы эл менен иштешкенди билбейт турбайбы деп. Эл менен иштешкенди билбейт дегени паракорлукту билбейт дегени. СССР убагында магазинчилердин жана башка балдарына арам тамак аралашып калган болушу мүмкүн. Бирок мугалимдин баласы катары мага аралашкан эмес деп кепилдик берем. Ошол себептен мен бул нерсеге чындыгында сыймыктанам. Кудайга миң мертебе шүгүр, азырга чейин ошол атам апамдын дуасы менен жүрөбүз деп айткан Чубак ажы Жалилов. Чубак ажынын сабактары. Меккеден келген илим. Меккеден илим менен нур жүктөп келген Чубак ажынын Кыргызстанга кайтып келген күндөрү жөнөкөй бир жаранды жумушка орношу күнү эмес, элибиздин руханий жашоосунда жаңы доор башталган учур болгон. Ал келди, бирок келгени менен элге таасир этиши дароо байкалды. Себеби ал жөн гана билим менен эмес, жүрөгү менен келген. Көз карашы өзгөргөн, акылы тунук, жүрөгү ыхласка толгон. Ар бир сөзүндө нур, ар бир кадамында салмак бар болчу. Ошол учурдагы муфти Мураталы Ажы Жуманов көрөгөчтүгү менен элдин келечегин алдын ала сезген инсан эле. Ал Чубак ажыны кадимки бир мугалим катары эмес, коомдук аң сезимди ойготуп, диний билимдин беделин көтөрө турган устаз катары кабыл алган. Мураталы ажы аны Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгындагы фатва бөлмөнө ишке алып, ага элдин суроолоруна жооп берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бирок муну менен эле чектелбейт. Ал аалымды элге жакын кылыш үчүн өлкөнүн ар кайсы булуң бурчунан райондук деңгээлдеги имамдарды, Ислам университетиндеги устаздарды чакырып, бириктирип, Чубак ажыдан сабак алууга шарт түзөт. Бул чоң иш болчу. Мындай сабактардын алгачкысы Мухтасар аль-Викоя китебинен башталат. Аалым бул китепти жөн гана окутуп койгон эмес, жандуу кылып берген. Аят менен бекемдеп, хадис менен тереңдетип, маселенин фикыхтык өзөгүн гана эмес, жашоодогу иштөөсүн түшүндүргөн. Сабак учурунда студенттер күндүзгү бөлүмдө, ал эми имамдар кечки маалда отурушчу. Элестетип көрүңүз, бир тарапта баштапкы билимге умтулган жаштар, экинчи жакта элге багыт берип жаткан кыраакы имамдар. Экөө тең бир эле устаздан билим алып жатышкан. Анын сабагында ар ким өзүн табат болчу. Бир адам илим издесе, экинчиси насаат издесе, дагы бири ишеним издесе, Чубак ажынын сабагынан алардын баары өз үлүшүн алып чыгышчу. Бул алгачкы сабактардан баштап эле эл сезди. Бул киши башкача, бул киши жаңыча, бул киши замандын жообу. Анын сабак берүүдөгү дараметин ошол учурдан эле айрымдар Орто Азиядагы фикх илимине жаңыча нук берген деңгээл катары сыпатташкан. Бул аша чапкандык эмес эле. Бул элдин жүрөгүнөн чыккан чыныгы таасир. Анын сабагы менен таасири жакшы айтып койду деген сөздөн ашып түшкөн. Бул сабактар жүрөктөрдү өзгөрттү, түшүнүктөрдү тереңдетти, руханий жаңыланууга жол ачты. Чубак ажы Кыргызстанга илим менен кайтып келген. Эл аны ач көңүл, руханий муктаж жүрөгү менен тосуп алган. Устаз болсо ошол жүрөктөргө илим берип, адатты акыйкатка айлантты. Сабактарды жансыз маалыматтан жан дүйнөнүн азыгына айлантты. 3 бөлмөлүү батирден башталган академия.
Муфтийлик кызматын тапшырып бергенден кийин Чубак ажынын сөзү дагы да улуу максаттарды ичине камтып турду. Ал элге, элдин эртеңине, акыл насаатка суусаган жаш муун үчүн мынтип айтты. Мен эми шакирттериме сабак берем. Бирок мага ага ылайыктуу бир имарат керек. Бул сөз жөн гана орунсуз каалоо эмес, бул улуу мугалимдин илхамга сугарылган, эртеңкиге карай айтылган ниети эле. Ошондо биз саналаш досторубуздун бири Эркин Сарбашевке Эл Нур un заводунун жетекчисине кайрылдык. Аны Чубак ажынын ишине дем берүүгө чакырдык. Ай досум, жардам бер. Устатыбызга шарт түзүп берели. Эркин ага кең пейил жан эмеспи? Көп ойлонбой жүргүлө. Мен силерге шарт түзүп берем деп өзүнүн жеке менчигиндеги бир имаратка алып жөнөдү. Жол ката үмүттүн шооласы жүрөктү жарып, көз алдыбызда чоң нерселердин башаты көрүнүп тургандай болду. Бир маалда бизди 2000 чарчы метрлик бир чоң имаратка алып барды. Кең, жарык, эң сонун жер эле. Бирок Чубак ажы башын акырын чайкады. Жок, мындай жай бизге ылайыктуу болбой калат. Биз таң калып, сиз өзүңүз шакирттерим көп деп эдиңиз беле? Ушул жерде сабак өтсөңүз болбойбу? Чубак ажы кыялы терең, көзү келечекти тиктеген улуу киши эле. Жылуу мамилеси менен жоопту мынтип берди. Мен баарына сабак бербеймин. Мен сабак бере турган мударистерге сабак берем. Шакирттерим элге сабак берүүчү деңгээлге жетсин дейм. Ошол кезде Чубак ажынын жүзүндө нуру жанган, бир ойлор чагылып өткөндөй болду. Көзүнүн алдына кыялы тартылгансыды. Анан мындай деди. Гоголь менен Москва көчөлөрүнүн кесишинде менин карындашымдын 3 бөлмөлүү батири бар. Азыр бош турат. Эгер мүмкүн болсо, ошол батирди жакшылап оңдоп берсеңер, ошол жер мага ылайыктуу. Көз карашы бекем эле. Анткени бул батир тек гана батир эмес болчу. Бул келечек аалымдардын, илим чырагын көтөрө турган улан кыздардын мекени болчу. Ошол жайда Чубак ажы эң татыктуу, терилген, сапаттуу балдарды академиялык деңгээлдеги университеттерде окуган, арабча түшүнгөн, чоң китептерге алы жеткен балдарды окутту. Андагы сабактар кадимкидей эмес эле. Терең, тамырлуу, илим менен жүрөк айкалышкан сааттар эле булар. Ошол жерде отурган балдардын ичинен кийинчерээк элге таанылган Калыс, Шумкар, Белек, Максат, Тургуналы, Тариел, Акыл жана башка көптөгөн мыкты шакирттер чыгып, элге кызмат кыла баштады. Чубак ажы бир жолу мындай да деген. Мен өзүм сабак берем, бирок эң башкысы элге сабак бере турган мугалимдерди даярдаш керек деген. Мына ушундайча жөн гана 3 бөлмөлүү батирде башталган бул иш бүгүн бүтүндөй элге нур чачкан руханий академияга айланды. Бул бир кыялдын, бир ишенимдин жана бир улуу устаттын акыл насаатка айланган өмүр жолу болчу. 3-чү бөлүм. Урматтуу YouTube каналдын катталуучулары, кыргыз жазуучу акындарынын чыгармаларын, кыргыз адаби китептерин үндөштүрүү, аудиолоштуруу боюнча ушул платформага, долбоорго каржылай колдоону кааласаңыз, экранда көрүнүп турган номерларга, эсептерге акчалай каржы которсоңуз болот. Мээнетти баалап укканыңыздарга чоң рахмат. Бар болуңуздар.